жазгы талаа жумуштары башталып атканда дыйкандардын канын ичип, колуңарга карматып берген нерсени окуй бербей өзүңөр акыл жүгүрткөндү үйрөнсөңөр. Коопсуздук кызматы кандай качып жүргөнүн көрдүңөр өзүңөр. Бул маскара, бул уят. Бул афера, бул мамлекеттик афера. Бул бийликтин аферасы. Ошого урматтуу кесиптештер, биз жөн эле эске алынсын, аппарат эске алсын, аппарат мынтип жазып койсун дегенди токтотуп, ишти баштабай атып, долбоорду баштабай атып, 2 миллиондук кымырып катып атасыңар. Ушул. Ачык сүйлөшөлү. Üçüncü mikrofon. Bütün Kırgızstan Madumarov. Урматтуу төрага, биз өткөн жумада биздин фракция Баткен областына, Ош областтарына иш сапар менен барып келгенбиз. Ошондой аябай көп жапайычылыктарга туш болгонбуз, көргөнбүз. 2 айылдын ортосуна пост коюп алган жапайычылыктарды да көрдүк. Алмаз мырза, сиз өзүңүз жакшы билесиз, Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында жарандар ээн эркин басып жүргөнгө укугу бар. Министрлер кабинетинин чыгарган токтомуна жараша иш жүргүзүп атабыз дейт. Ал токтом Конституцияга каршы келет. Жазгы талаа жумуштары башталып атканда дыйкандардын канын ичип, Лейлек районунда ошол Сүлүктүү менен Лейлектин ортосунда, айылдардын ортосунда постторду коюп алып, баягы өзгөчө кырдаал киргизгенден 5 беттер болуп, бетондорду киргизип алып, Алмаз мырза, мен сизге кайрылып атам. Мына ошол коопсуздук кызматы кандай качып жүргөнүн көрдүңөр өзүңөр. Бул маскара, бул уят. Бул цивилизациялуу өлкө болсо, аябай чоң маскарачылыкка алып келиш керек эле, бирок эч кайсы жагынан дың деген жок. Басма сөз кызматы жооп бергендей болду. Сабатсыздыктын туу чокусун көрсөтүштү. ГКМБ өтө сабатсыздыгын көрсөтүштү. Жогорку Кеңештин депутаты кай мамлекеттик кызматка барбасын, чыгып өзүн өзү тааныштырганга милдеттүү эгер катты аныган кызматкер болгон болсо. Мына ошол посттор бүгүнкү күнгө чейин алынбай турат. Ушул боюнча тез аранын ичинде бир жоопту берген болсо мага. Токтом Конституцияга каршы. Бул бир жагы. Экинчиси, Талант Турдумович, биздин Кыргыз парламентинин радиосунун иштебей аткандыгы боюнча өткөндө маселе көтөргөнбүз. 84 000 карызы бар экен, ал төлөндү. Башкасы болду. Эмнегедир эфирге чыкпай атат. Радионун мага кажети жок, бирок ошол жерде кыскартып салдыңар, 3-өө гана калды. 10 секунд. Ошол 3-өөнүн дагы иштешине шарт түзүлбөй атыптыр да. Биз сурандык эле, сизге да катчы бергенбиз. Күн тартибине киргизиңиз ушул маселени. Жогорку Кеңештин чечими менен бир чечимге келели. Рахмат. Кийинки сөз Адахан Кесимбаевич сизде. Рахмат, урматтуу Нурлан мырза. 30 жылдан бери биринчи жолу деген сөздү ыргытып жүрсүңөр да. Жарайбы? Силер жашсыңар. Колуңарга карматып берген нерсени окуй бербей өзүңөр акыл жүгүрткөндү үйрөнсөңөр. 30 жылдан бери биринчи жолу чөп чыгып атат Кыргызстанга. Кандай дейсиз? 30 жылдан бери биринчи жолу жаан жаады. Жакшы кишинин шарапаты менен. Кандай дейсиз? Өзүңөр деле мында бир кызарсаңар да. Ушул сөздү сүйлөп атканда кызарсаңар. Мына бул программа 2017-жылы жасалган программа. Мындан 5 жыл башта. Туурабы? Ошол программага азыр кезек келди, силер жасап атасыңар, оозуңарды толтуруп 30 жылдан калгандардын баары эмне эчки багып жүрдүбү? Койбойсуңар ушундай сөзүңөрдү. Аянтка чыксаңар да ушуну айтасыңар, КТРдан да ушуну сайрайсыңар, эртеден кечке чейин. Эмне болду 30 жылдан бери, эмне болду бул? Мамлекет жок беле. Ошондо деле айга күнгө теңеп атканыбыз Аскар Акаевичтин аракет программасы Кыргызстанды болуп көрбөгөндөй айыл чарбасын өзгөрттү деп. Сооронбай Жээнбеков келди, айылды көтөрүү демилгесин көтөрдү, десятку попал деп булутка көтөрө берип түшпөй койду ал жигит. Койбойсуңар ушундай сөздөрдү. Бул биринчи. Экинчиси, мына могул жерде сиздер аябай туура эмес маалымат берип атасыздар. Мамлекеттик программасына 58,8 миллиард сом бөлүнүп берилген дейт. Учурда 66,5 миң гектар сугат жер өздөштүрүүгө, 51 миң гектар жер суу менен камсыздоону жогорулатууга, машина менен сугарылуучу 9,5 миң гектар насостук станциялары менен сугарылган жерлерди өз нугу менен сугарууга өткөрүү, 50 миң гектар жерди мелиоративдик абалын жакшыртууга, 245 миң жумуш орун түзөбүз деп атасыңар. Могул жерде депутаттар берип аткан суроого силер мындай жооп беришиңер керек.
Момунча чакырым канал куруп атабыз. Аны айтпайсыңар эмнеге? Себеп анын курулушуна өзүңөр көзүңөр жетпейт. Силер бул документти кол коюп аларыңар менен силер кетесиңер, жигиттер. Мен айтты дейсиңер. Силердин ордуңарга башка жигиттер келет. Кыргызстанда ошону менен 35-нчи өкмөт алмашат. Эмне үчүн ушундай жолго түшүп алгансыңар? Анда биз эмес элек, бизден башкалар эле деш үчүн. Муну ол афера, бул мамлекеттик афера. Бул бийликтин аферасы. 245 миң жумушчу орун кантип пайда болот, айтып койчу. Жана мына кесиптештер туура суроо берип атат. Эмне? Томат өндүрүп, аны консерва жасайсыңарбы? Карам өстүрүп, аны бышырасыңар. Эмне кыласыңар? Айтып койчу. Кантип 245 миң жумуш орун кайдан пайда болот, айтып койчу. Же 245 миң кетмен чаласыңарбы? Же күрөк чаласыңарбы? Же замбар менен бая 31 километрди илгерки Отсадыр каналындай кылып казасыңарбы? Кантип? Нурлан мырза, айтчы. Кайдан пайда болот? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул жерде жалпы бул жерде сиз жанагы программаны айтып атат окшойсуз. Ирригация программасы ишке ашкандан Мен кийин. сиз берген программаны окуп атам. Жок, бул боюнча Мореке сизге алып келген азыркы 17 миллион 870 миллион евро боюнча жана сиз айткандай 100 миң деген орун деген маселе жок. Ал бул жалпы программанын ирригациялык программа 21-26 ишке ашырылышы боюнча айтылып аткан маселе болсо. Мен эмне деп атам? 30 жылдан бери дегенди коюп туруп 5 жыл башта менин кабыл алганын карап койбойсуңарбы деп атам. Ооба, жалпы Анан ушуну силер ушунун ичине киргизип атпайсыңарбы? жок, ошол 46 объект толугу менен бүтсө, албетте жанагы жаңы жумуш ордулары пайда болот. Бүтүшүнө көзүңүз жетеби деп атам ушуну. Кудай буйрса, Кудай кааласа. Мен жигиттер силерге караганда бир аз көбүрөөк аралашып жүрөм бул саясатта. Бир аз абайлап сүйлөсөңөр, этият болуп. Себеп кийин эртең эле тарых. Илгери го биз сүйлөп жүргөндө теле тартпайт эле. Азыр бардыгы калып калат. Мону караңыз. Айтып атасыздар, грант менен акча бизге берилбейт. Азыр Нуржигит мырза көтөрдү. Мени кечирип коесуңар. 2 миллион евродон ашыгы biz акча төлөп беребиз деп атасыңар кеңешчилерге. Сиз айттыңыз, кеңешчилерге акча кетпейт дедиңиз. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, 17 миллион 870 миң 17 миллион 870 миң евронун ичинде ол каралган акча толугу менен ошол техникалык камсыздоого, бетондоого жумуштарга жумшалып жатат. Эмне үчүн бизге ратификацияга 19 миллион 930 миңди киргизип атасыңыз? Суу агенттигинин жетекчилиги жооп берип койсун. Yok, ratifikatsiyaga iki kelişimde sunuştap atabыз, grantовый, анан кредитный келишимди. Ушул келишимдин эмеси суммасы 17 миллион. Биз азыр канча миллионго кол көтөрөбүз? 17 миллионго. Кечирип коебуз. Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан жалпы көлөмү 19 миллион 930 миң евро деп турат. Анын ичине жанагы технический содействие деген бул ушул эки келишимге кирбейт да. Жигиттер, мындай да. Силер ишти баштабай атып, долбоорду баштабай атып, 2 миллионду кымырып катып атасыңар. Ушул. Ачык сүйлөшөлү. 2 миллиондон ашык доллар, еврону силер кымырып катып атасыңар. Бирок жогорку кеңеш кол көтөрүп добушка бердирип атасыңар. Бизге 19 миллион 930 миңге кол көтөрүп атасыңар. Ким жок десе чыксын, айтсын. Түшүндүрмө суу агенттигинин жетекчилиги түшүндүрмө берип койсоңуздар. Дагы бир жолу кайталайын, сиздин карооңузга эки келишимди биз сунуштап атабыз. Бир эле келишим турат бул жерде. Эки келишим, грантовый, технический. Кайсы экинчиси? Грантовый и кредитный келишим. Грант ратификация болбойт, жигиттер. Грант жанагы 3 миллион 740 миң евро бул да эмеден өтөт да, ратификациядан өтөт. Мисалы, ушу келишимде эмелери бар да, жанагы положениялар бар, жанагы эме боюнча. Айбек мырза, анда мындай кылалычы. Азыр убакыт аябай тар болуп атат. Айбек мырза. Убакыт аябай тар болуп атат. Азыр тиги төрагалардын дагы жыйыны болот экен. Силер өзүңөр билесиңерби, канча документке ратификацияны киргизип атканыңарды? Бир гана мына кредиттик келишим деп атат. Устойчивое климату водоснабжения в Кыргызской республике бүт
Бүттү. Башка экинчи келишим жок бул жерде. Эмне кыласыңар башты айландырып? Грант добушка коюлган жок, биз аны коюп аткан жокпуз деп. Мына биздин кесиптештердин коюп аткан маселеси башынан берки берип аткан суроосу ушунда турат. Биз канча келишимге кол көтөрүп атабыз? Эки келишимге Кана экинчиси? сиздин эмеңизде тараткан материалдар да бар. Жок. Кредитный соглашение и грантовый соглашение. Жок. Грантовый соглашение жок бул жерде. Сизге тараткан эмелерде материалдар да бар. Эмен эмелери, долбоорлору. Алып келиңизчи мага көрсөтүңүзчү. Колуңузда болсо алып келиңиз. Кечиресиңер. Президент өкүлүнө сөз берсек, кеңирээк маалымат берип коюңузчу. Урматтуу депутаттар, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Рұқсат берсеңіз, мен бір тақтап кетейін. Жалпы сіз тура айттыңыз, 19 миллион 930 мың евро. Кредиттік келишимменен бұл 14 миллион. Кредиттік келишимменен 14 миллион 130 мың евро бұл кредит. Анын ичинен 3 миллион 740 мың евро бұл грант. Туура. Кийин 2 миллион 60 мың евро бұл өзүнчө келишимменен жактырууга киргизилет деп бұл мынау сизге белгилеп кетем. Бир 9-чу баракта мына сизге таратылган материал ушул ичинде грантов келишимде ушул өзгөчө белгиленип киргизилип атат да, Адахан Кимсанбаевич. 9-чу эмнеси отдел реализации проекта. Жок, мынау сиз мына Алчарба министрлигинин өкүлү көргөзүп койсоңуз, баягы гранттык келишим мына şu материалдардын алкагында киргизилген. 3 миллион 740 мың. Эмне экөөсүнө сиздер бир негиздеме берип атасыздар банда? Бул эмеде, бир эмеде, бир долбоорда. Жок, общая сумма 19 миллионов, 17 миллионов это вот одна сумма, и 2 миллиона это отдельное соглашение, и общая сумма это соглашение 19 миллионов 300 тысяч. Кечиресиңер, отуруп алгачы ордуңуздарга. Ордуңуздарга отуңуздар бардыңыздар, кечиресиңер. Бул жерде бизге келген маалымат боюнча 17 миллион долларга келген, 19га келген эмес. Сиздер эмне үчүн ушуну толук берген эмессиздер бизерге? Бизге эмне үчүн толук бербедиңиздер? Нурлан мырза айтсаңыз. Менде бир сунуш бар. Азыр бардыгыбыз бул көрдүк, бул кагазды бир сыра карап көрдүк. Чындыгында менде бир эле сунуш бар. Кийинки калтыруу боюнча же болбосо колдоп берүү. Бир жумага калтыралы, карап чыгалы. Кимде сунуш бар? Сунуш болсо берсеңиздер. Урматтуу депутаттар, Бир эмнеде азыр, бир эмнеде айтып атасыңар, бизге кеңешчилерге акча каралган эмес деп атасыңар. Ошол эле учурда айтып атасыңар 2 миллион 700 миңдин тегерегиндеги кеңешчилерге каражат катарында деп атасыңар, консультанттарга деп атасыңар. Нуржигит мырза суроо берди, канча консультант кайдан аласыңар деди, аны ушул жактан алабыз деп атасыңар. Анда алар канча айлык алат? Канчадан алат айына? Кандай шартта иштейт силерге кеңешчи болуп? Кеңешчилердин айлыктары Рахмат. Кечиресиңер. Жооп бересизби? Жооп берип койсоңуз. кеңешчилердин айлыктары боюнча өкмөттүн токтому бар. Кеңешчилердин эмеси айлыктары боюнча. Канча ошол токтомдо? Токтому мен азыр точно билбей эткем, где-то 700 же 800 доллардын тегерегинде да. Националдык кеңешчилердин эмеси. Сунуш берсеңер. Рахмат. Кийинки сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Урматтуу кесиптештер, мына кесиптешибиз Нуржигит мырза көтөргөн маселе, бул орчундуу маселе. Тилекке каршы Улуттук банктын төрагасы жеңил желпи гана жооп берип койду, биз караштырабыз деп. Кандай караштырасыздар? Сизде маалымат барбы? Ошол сыртта иштеп аткан жигиттердин, кыздардын канча пайызы элеттик? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, о жана Россиядан которуулар жөнүндө маселе болуп атат да. Şu Россиядан бизде иштеп аткан жарандар şu рубль түрүндө акча жөнөтүшөт. Şu рубль түрүндө анан берилиш керек да.
Азыр эмне рубль болуп түрүндө же сом түрүндө. Азыр рубль түрүндө да, сом түрүндө да берилип атат. Бирок бул кеп неме боюнча болчу да, жанагы доллар түрүндө салынган моторлор боюнча. Мен ошону айтып атам сиздерге. Доллар түрүндө да беришип атат алар. Бизге сырттан келген акчалар 2,5 миллиард доллардан ашык болот. Ошол 2,5 миллиард доллардан ар биринен жок дегенде болбогондо бир 2 сомдон өөнөп калса канча акча болот? Маселе ушунда. Банктар чайкоочу болду деп атам мен. Атайын бул жасалма түрдө болуп атат, урматтуу төрага. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бизде Россияда иштеген биздин жарандарыбыз рубль түрүндө маяна алат, аны рубль түрүндө которот. Биякты рубль түрүндө алыш керек да. Рубль түрүндө берилип атат бүт котормолор. А сыртта башка жактагылар? Негизинен 95%-ын котормолордун бүт дээрлик 95% ушу Россия Федерациясынан келет да. Урматтуу кесиптештер, бизге бир жигит бир киши кайрылса дагы биз ошого реакция кылышыбыз керек. Түркияда иштегендер бар, Түштүк Кореяда иштегендер бар, Казакстанда иштегендер бар. 95% Россияда деген менен сиз мындай бир ар бир жаран, мисалы Түштүк Кореянын өзүндө эле 15 миң кыргыз иштеп атат. Америкада канча миң кыргыз иштеп атат? Алардын акчалары эмне болот? Америкадан келген которлор доллар түрүндө берилет да. Кеп ошондо берилбей атат доллар түрүндө деп атабыз. Сиз айттыңыз, элет жеринде ушундай болот экен деп. Дээрлик бүт баары элет жериндегилер да ошолор. Райондун борборуна барса дагы доллар жок. Областтын борборуна келсе да доллар жок. Натыйжада эмне кылат? Өөнөп калып, чайкоочулук менен арзан берип, ошонун да пайда таап аткандар көбөйүп кетти деген маселе көтөрүлүп атат. Ушуга урматтуу кесиптештер, биз жөн эле эске алынсын, аппарат эске алсын, аппарат мынтип жазып койсун дегенди токтотуп, биз токтом кабыл алышыбыз керек. Эгер биз жогорку кеңеш өзүбүздү өзүбүз сыйласак, ушул улуттук банкка тапшырма берилиши керек. Кандай акча валютада которулса, ошол валютада берилишин камсыз кылуу жөнүндө токтом кабыл алынышы керек. Тийиштүү комитет ушуну сунушташ керек. Рахмат.